Суудан сүзүү бала кезибизден эле абдан пайдалуу эмеспи? Анткени колдун, буттун, ээндин булчуңдары жана омуртка активдүү иштеп, баланын өсүшүнө да жардам берет экен. Бүгүн биз Бишкек шаарында жайгашкан бассейндердин бирине келдик. Балдардын машыгуусуна чогуу күбө бололу. Сууга сүзүүнү каалабай келгендердин бири София. Үйдүн эркеси анан калса тентек кыз. Ата-энесинин бассейнге алып келгенин башында жактырган жок. Азыр болсо баары башкача. София сууда өз алдынча сүзгөндү үйрөнүп, дене боюнун өскөндүгүн дагы байкоого болот. Дети приходят плавать у нас с рождения, можно сказать, то есть с 3-2 месяцев. Биздин бассейнге 2 айлык балдардан баштап 7 жашка чейинки балдар келишет. Бассейндин пайдасы өтө көп. Дем алуу системасы жакшырат, кан айлануу жакшырат жана сууда сүзүү учурунда абаны кармап калуу менен баланын мээсинин жакшы иштешине шарт түзүлөт. Ошондуктан эрте сууга сүзгөн баланын чоңоюп, дене боюнун өөрчүшү башкаларга караганда тез болот. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people Наристе апасынын курсагында жатканда эле сууга көнгөн болот. Ошондуктан ымыркайдын сууда сүзүү сезгичтиги төрөлгөндөн кийин да сакталып калат. Алар сууга киргенде баягы көнүмүш адатына келгендей тез эле көнүп кетишет. Дагы кызыгы алар абаны өпкөсүнө сактап алууга жөндөмдүү келишип, суу жутуп алуу коркунучунан алыс болушат. Бул кичинекей Кая 8,5 айда экен. Бул жака келгенине 5 ай болуптур. Келгенде башында суудан коркчу экен. Азыр болсо өзүңүздөр көрүп тургандай сууну аябай сүйүп калыптыр. У нас уже есть результаты, то есть она поначалу, вот, допустим, на этих кольцах она боялась висеть, сейчас прям просится, она ныряет под воду, может через весь бассейн проплыть, то есть задерживает дыхание, учится. Дагы бир кызыктуу маалымат, эрте сүзгөн балдардын башка балдар менен айырмасы, бул балдар эрте сүйлөп жана эрте басышат экен. Жүрүм-турумдары дагы аябай тың болуп, анан уйкусу жана аппетити абдан жакшы болот экен. Много детей боится именно даже дома душ. Негизи бассейнге эмес, душка да түшкөндөн корккон балдар бар. Бул жактан коркунучтарын жеңип, денеси эле эмес, психологиясы дагы тынчыйт. Суунун температурасы кыш мезгилинде 34 градус болуучу. Эми күндүн жылышы менен 30 градус болот. Балдардын суудан сүзүү убактысы 30 мүнөткө чейин созулат. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.